Чечендердин экс-президенти Жохар Дудаевдин кыргыздар тууралуу айтканын билесизби? Жохар Дудаев 1991 Чеченстанга президент болуп, 1995 Орусиядан бөлүнөм деп жүрүп жок кылган. Эгер Кыргызстанда болуп жаткан бийлик алмашууларды көрсө, Дудаев дагы эмне дейт эле? Чечендердин бир республика болуп биригишине армян Анастас Микояндын эмгеги чоң. Ал 1920 Сунжен казак округун кошуп чечендерге зор республика түзүүгө түрткү болгон. Улуу ата мекендик согуш учурунда чечендер гитлердик армияны нан, туз менен тосуп алып Сталиндин каарына калган. Сталин чечен элин эмнеге репрессия кылган? Сталин 1944 чечен элин репрессия кылып, бир түндө бүт чечен элин поездге жүктөп Казакстан менен Борбор Азияга чачып жиберет. Ачкачылыктан салтты катуу сактагандыктан аксакалдардын көзүнчө заара ушаткандан уялышып, далай кыз-келиндер жан таслим болушкан. Ушундай алааматка Сталиндин оң колу эсептелген Анастас Микоян да жардам бере алган эмес. Анткени анын өзүнүн башына мүшкүл түшүп, армян менен чечен бир эле экенинен улам атылып да кетмек. Чечендер Кыргызстанга да келген. Ушундай даңазалуу чечендердин бири Махмуд Эсенбаев. Бул бий өнөрү менен ааламдын оозун ачкан. Махмуд Эсенбаев айткан: "Менин эки бөйрөгүм бар сыяктуу эки мекеним бар. Бири Кыргызстан, бири Чеченстан" деп. Ошентип чечендер, балкарлар, ингуштар, карачайлар Хрущевдин заманында өз мекенине кайта баштап, кайра куруу заманында биротоло кетип бүтүшөт. Токмок шаарында туулган дагы бир чечен мыйзамдагы ууру Азиз Батукаев тууралуу кептин аягы бүтпөй келе жатат. Акаевдин заманы учурунда чечендердин мафиясы Кыргызстанды каптап кеткен. Ар бир баш көтөргөн кыргызстандыктарды чечендер жанчып турган. Ушундай мезгилде чечендерге каршы авторитет Рыспек Ахматбаев чыгат. Ахматбаевдин криминалдык топтору менен Азиз Батукаевдин криминалдык топтору ортосунда кандуу кармаштар болуп турган. Азиз Батукаевдин криминалдык топтору Рыспек Ахматбаевдин бир тууганы парламент депутаты Тынчтык Ахматбаевдин өлүмүнө себеп болот. Көп өтпөй Рыспек Ахматбаев да мечиттен чыгып келе жатып ажалга туш болгону жалпыга маалым. Чечендер армяндардан тараганбы? Жохар Дудаев 1991 Чеченстанга президент болот. Ал башкы максаты катары Орусиядан бөлүнүүнү койгон. Кыргыздар менен жакшы мамиледе болгон. Ошондуктан ал Кавказда чечендер шок эл болсо, Борбор Азияда кыргыздар шок эл деген. 1992 чечен тала командири Шамил Басаев Карабахка мусулман Азербайжан элинин тарабында согушка кирет. Армяндар ошондо айткан экен: Кавказдын түпкү эли бир тууганы Кавказдын түпкү элине каршы согушпайт деп. Ушул сөздү уккан Шамил Басаев жоочулары менен кетип калган дешет. Чечендер жана армяндар өздөрүнүн Кавказдын түпкү эли катары санашат. Ал эми түрк тилдүү азербайжандарды көчүп келгендер катары эсептешет. Чечендер тууралуу 7-кылымда армян окумуштуусу географиялык эмгегинде жазган экен. Дагы бир айтылган версия боюнча Индия европалык армяндар биздин заманга чейин 1000 жыл мурун чечендер менен арыгындашып, мурдулары коңкоюп калган. Чечендер Түнкү Кавказга жылып кетишкен. Бул эки тилдин ортосунда да окшоштуктар көп. Нахичеван нахтардын жери дегенди билдирет. Нах деген чечен тилинде эл деген сөз. 20-кылымдын башында Чеченстандын борбору Грознийда армяндардын өзүнчө тобу бар экен. Бул шаарда армяндардын мектеби, дүкөндөрү, устаканалары болгон. Ал эми армян театрларында армян тилинде спектакльдерди көрсөтүп турган. Эски сүрөттөрдө армян чиркөөлөрү болгонун, аны 1930 жылдары сталиндик башкесерлер жок кылганын билүүгө болот. Көпчүлүк Чеченстандагы армяндар 1990 жылдары бул жерлерди таштап өз мекенине кетишкен. 1942 Чеченстанга кирип келген немецтерди тосуп калууда көптөгөн армяндар баатырларча курман болгон. Аларга арналган эстеликтер да сакталууда. Балким ушундан улам Сталин Микоянды 1944 кечирип, бирок чечен элин кечирбей бүтүндөй бир элди репрессиялап көчүрүп жиберген. Чечендерде аялын жеке менчиги катары көрөт. Акыркы маалыматтарга таянсак, Түндүк Кавказда 1-2 жылда 39 орус өлтүрүлгөн.
Бекер жеринен Чеченстандын экс-президенти Жохар Дудаев Кавказда чечендер дерзкий эл болсо, Борбор Азияда кыргыздар дерзкий эл деген эмес. Чечендер дерзкий эл, орустар сыяктуу көптөгөн башка эл чечендердин кор намысына тийишип курман болуп жатышат. Криминалдык дүйнөдө чакан чечен элинин авторитети жер жайнаган орус элинин авторитетине тете. Чечен элинин адаты боюнча кыздар эркектерге кызыкчылык түшүрбөш керек. Кыздар батыш өлкөлөрү таңуулап жаткандай жигиттерге сөз айтууга чоң күнөө болуп эсептелет. Facebook баракчасын колдонууга кыздарга катуу тыюу салынат. Ал эми эркектердин кыздарга поцелуйчиктерди салганы адатка туура келбейт. Орустар үчүн муну түшүнүүгө оор. Алар социалдык тармактарда эркин сүйлөшө берет. Чечендер үчүн кыздардын адаттан ашыкча кылганы, айрыкча көңүл ачкандары күнөө саналат. Эгер кыздар күйөөгө тийгенден мурун эркектер менен кошулса, бул чоң күнөө. Мындай күнөөлөр үчүн өз карындаштарын, эжелерин сатып салгандар четинен табылат. Эгер орус сымал башка улуттун өкүлү менен мындай жорукка барса, бул үчүн ал кызды таап өлтүрүп коюшу да ыктымал. Ал эми аны менен кошулган адамды сөзсүз табышып, мындайча айтканда башка чечендер мууздап кетет. Миңден бир кыз өлсө туура дешет чечендер, башкаларга сабак болот дешип. Чечендерди аялын жеке менчиги катары көрөт. Эгер аялы менен ажыраша турган болсо, айрыкча аялы көңүл ачканды жакшы көргөндүктөн, ошол себептен ажырашса, балдарды эч качан аялдын колуна таштабайт. Чеченстанда аял заты өтө корголгон. Эгер башка эл аялды таарынтып жатканын чечендер көрсө, мурдун талкалай коюшат. Чечендер эч качан кыздарын башка элге бербейт. Бул байыртан келе жаткан адат. Бирин экин мусулман элине бериши мүмкүн. Ал эми орустарга окшогон мусулман эместерге кызын берүүгө таптакыр тыюу салынган. Чеченстанда күйөөлөрүнө хандарга кандай мамиле жасаса, ошондой мамиле кылышат. Аялды күйөөсүн сыйла деп сабашпайт. Аялдар өздөрү сыйлашы керек. Эгерде аял күйөөсүн сыйлабаса, бүт чечен эли намыстанат. Бала кезден эле чечен кыздарын ага-энелери катуу тарбиялай баштайт. Чечен кызы жазага татыктуу болсо, ата-энеси жазалабайт, ага-энелери жазалайт. Ошентип чечен кыздары бала кезинен ага-энелеринен таяк жеп көнүп калышат. Чеченстанда кыз менен эркек урушуп кетсе, эркектер өздөрүн жогору сезип, ал эмес колун көтөрүп да жиберишет. Чечендин аялы күйөөсүн сыйлабаса, ал тууралуу кайын журтуна билдирип коюш керек. Кайын журту анын жазыгын берет. Аял союкулук кылган болсо, аны жазалабаса, күйөөсү гана эмес, аялдын бир туугандары, атасы шылдыңга кабылат. Андай немени чечен өлтүрүп койсо, адат боюнча күнөөлүү эмес, 4 киши күбө болсо гана болгону. Эгер 4 киши союкулук кылганга күбө болсо, аялын таш бараңга алып өлтүрүп коебу же кубалап жибереби эркектин өз иши. Чечен кыздары тааныбаган машиналарга союкулук аракети менен түшсө, кайсы чечен болсо чачын кыркышып тепкилеп, көзү башын көгөртүп койсо көнүмүш нерсе. Муну тарбиялык иш-чара деп эсептешет. Азизбек Келдибеков, Булак Назар Ньюс, Чекиткейji.